Президенттин тапшырмасы менен кыз келиндер күрөшүү үчүн улуттук курама командага жаңы заманбап спорт комплекси курулат. Спорт залга жер тилкеси Борбордогу Ататүрк сейил багынын жанындагы жаштык дирекциянын аймагынан бөлүнүп, ага мамлекеттин бюджетинен 81 миллион сом каралган. Чынында эле кыз келиндер күрөшүү боюнча курама командабыз барган ар бир мелдешинде биз үчүн чоң майрам тартуулашат. Алар спорт журтчулугу суктаналык татыктуу күрөш көрсөтүп, кыл чайнашкан кармаштарда жеңиш чегине чейин жетип, кызыл желегибизди бийик желбиретип келишүүдө. Мамлекет башчы өзүнүн атынан спортчуларга, машыктыруучуларга ийгилик каалап, спорт аркылуу өлкөнү дүйнөлүк аренага чыгарууга талбай эмгектенүүгө чакырды. Учурда күрөш чөйрөсүндө көйгөйлөрүбүз да жок эмес. Бардык спорт чөйрөсү үчүн эл аралык стандарттарга ылайык шарттарыбыздын жоктугу, колдо бар машыгуу жайларыбыздын абалынын начардыгы эң биринчи көйгөй болуп келет. Өлкө боюнча заманбап залдар курулуп баштаса, спортты өнүктүрүүгө чоң дем, чоң түрткү болот эле. Ошентсе да мындай көйгөйлөрдү чечүүгө болушунча аракет кылып жатабыз. Ал эми салынып жаткан имарат 2 кабаттан туруп, анда балбандардын машыгуусу үчүн бардык шарттар түзүлөт. Бул имарат аянты 1875 квадратты түзөт. Бул 3 уровеньдүү, сокольный этажында тамак аш, столовый бар. Биринчи этажында тренажерный зал, экинчи этажында 2 күрөш килеми салына турган, бүгүнкү заманбап, бүгүнкү күнгө талапка жооп бере турган имарат болуп жатат. Спорт комплексинин салынганы каражатты үнөмдөөгө жол ачат. Анткени Кыргызстандын балбан кыздары Европа, Азияда өтүп келген эл аралык деңгээлдеги мелдештерге катышуу үчүн мамлекеттин эсебинен шарты жакшы өлкөлөрдө машыгууларды өткөрүп келишет. Муну менен катар башка жактын спортчуларынын келип машыгуусуна мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул 2024 жылы Парижде боло турган Олимпиада оюндарына биздин спортчуларыбыздын алтын медаль жеңип алышына аябагандай зор түрткү болот. Жана биз даярданууда өтө жоопкерчилик менен иш алып барып, бардык акылы эсибизди жана бардык эмгегибизди жумшаганга ар дайым сөз беребиз. Ошол Олимпиадада биз кыздарыбыз менен чоң ийгилик жаратабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Күрөш федерациясынын атынан, машыктыруучулардын жана спорт сүйүүчүлөрдүн атынан сизге терең ыраазычылык айтып кетебиз жана таазим этебиз. Өз кезегинде спортчу Айсулуу Тыныбекова президент Садыр Жапаровдун спортко, спорттун инфраструктурасын өнүктүрүүгө көңүл бурганы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Машыгуу үчүн шарттардын жакшыртуу боюнча бир топ алгалыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Өткөн Олимпиада оюндарынан кийин дагы өзүңүз жеке бизди тосуп алып, чоң колдоо көрсөттүңүз. Чоң спортту колдооңуз үчүн спортчулардын атынан терең ыраазычылык билдирем. Ушул спорт залдан көптөгөн жаш чемпиондор тарбияланып чыгышын каалайм. Жана ошондой эле кийинки Олимпиада оюндарында кыргыз спортчулары бийик жетишкендиктерди багындыруу үчүн болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Ал эми курулуш иштерин президенттин тапшырмасы менен ушул жылдын 31 августуна чейин бүтүрүү пландалган. Белгилүү болгондой, апрель айында Улан Батарда өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатындагы кыз келиндер күрөш боюнча таймашта Кыргызстандын балбан кыздары 1 алтын, 2 күмүш тагынган. Ошондой эле Осло шаарында өткөн кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында, Токиодогу Олимп оюндарында да байгелүү кайтышкан. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.